Кичинекей 1,5 жашынан баккан басы элек. Көп балалуу эне Сыйнабүбү Касымова Нарын шаарынын Төшбулак чөлкөмүнүн тургуну. Бир нече жыл мурун жол кырсыгынан каза болгон энесин да 2 кызын асырап алган. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу ыктыярчылар жана уюмдар тарабынан көп балалуу энелерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, кары картаңдарга көрсөтүлүп жаткан жардам каарманыбызга да берилди. Бүгүнкү гуманитардык жардамыңарга биринчиден чоң ыраазычылык билдирем. Ахан фондусуна да чоң ыраазычылык. Мен эми ошо үйдө кичинекей кыздарым бар, менин карамагымда, багуумда. Ошо кыздарды багып чоңойтуп келатам. Ушундай кез-кезде ушундай жардамдарды алып турабыз. Ошо бизге кайрымдуулук жасап жардам бергениңиздерге мен чоң ыраазычылык билдирип, чоң рахмат айтам. Төшбулак демилгелүү жаштар тобунун башчысы Эркин Асаналиев Нарын шаарынын батыш аймагында жашаган социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөрдү көз жазымда калтырбай Агахан өнүктүрүү уюмуна долбоор жазган. Бул долбоор аталган эл аралык уюм тарабынан колдоого алынып, жардамдар көрсөтүлө баштады. Мына бүгүнкү күнү бизге могу Төшбулак аймагына БАУнун ошо Борбордук Азия университетинин кампусу, окуу кампусу жайгашкан аймакта, ошо Төшбулак аймагы деп коет. Ошол жерде жашоочулар биз кайрылганбыз. Жаштардын атынан Төшбулактагычы жана жалпы эле жашоочулардын атынан жардам бергиле, материалдык жардам берип койсоңор ушундай коронавирустун убагында деп кайрылганбыз да. Анан ошо биздин сунушубузду булар туура көрүп, Борбордук Азия университетинин өкүлдөрү бүгүн ушу 30 үй бүлөгө жардам берип атышат. Нарын шаарында пандемия башталгандан баштап Агахан өнүктүрүү уюму тарабынан көптөгөн элибизге жардамдар берилип келет. Борбордук Азия университети Нарын шаардык мэриясы менен тыгыз байланышта иштеп келет. Бүгүнкү күнү Төшбулак аймагындагы демилгелүү жаштар жана анын лидери Эркин Асаналиев тарабынан бул уюмга кайрылуу түшкөн. Ушул аймактагы жардамга муктаж 30 үй бүлөгө жардам көрсөтүү тууралуу. Жалпы наркы 60 000 сомго чамалган күнүмдүк тамак аш, азык-түлүк топтомдору, тазалык баштыкчасы жардамга муктаж болгон 30 үй бүлөгө камдалган. Ар бир үйгө бөлүштүрүлгөн жардамдын наркы 2000 сомду түзөт. Борбордук Азия университети ушул пандемия башталган мезгилде ошо биринчилерден болуп чет өлкөлүк уюмдардын ичинен биринчи жардамга колун сунган. Биз дайыма ушул жергиликтүү бийлик менен атап айтканда ушул Нарын шаардык мэриясы, Нарын облустук администрациясы, же болбосо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусунда өкүлчүлүгү менен дайым кызматташып иштеп келатабыз. Биринчи жолу жардам бергенде да ушул Нарын шаары боюнча 500 үй бүлөгө, калктын аярлуу катмарына кирген 500 үй бүлөгө жардам берилген. Бул да кезекте экинчи жардамыбыз болуп атат. Мында ушул Төшбулак аймагындагы, мындайча айтканда Нарын шаарынын батыш аймагындагы жаштардын демилгелүү тобу бизге атайын кат менен кайрылган. Ошонун негизинде биз ошол 30 үй бүлөгө ичинде күнүмдүк зарыл болгон азык-түлүктөр жана бир катар медикаменттерди камтыган жардам баштыктарын таратып жатабыз да. Буга чейин Агахан өнүктүрүү уюму 500 үй бүлөгө гуманитардык жардам көрсөтүп, Нарын облустук бириктирилген ооруканасына, Ат башы райондук ооруканасына дарыгерлер үчүн атайын кийимдерди, коргонуучу каражаттарды тапшырышкан. Ошондой эле Борбордук Азия университетинин 90 орунду спорт комплексин жана курулуш иштери үчүн кеңсесин обсервация катары пайдаланууга беришкен.